Өлкөдө ар кандай оорулар көбөйүп, кошумча кан куюуну талап кылган операциялардын саны өсүүдө. Мындан улам муктаждык күчөп, кан борборлорунда кырдаал курчуган. Анткени өз каалоосу менен кан тапшырган донорлор сейрек кездешет. Басымдуусу туугандарына гана берүүгө макул болушат. Алардын катарында Максат Исамидин уулу да бир тууган эжесине донор болууда. Апача мен кичине кан керек болуп калды. Ошол кандын эмне экенин точно билбейм, эмнеси эле тромбоцит деген ошол тромбоцитти бөлүп чыгарат экен аппарат. 30 жолу өз ыктыяры менен акысыз кан бергендерге Кыргыз Республикасынын ардактуу донору наамы берилет. Фарида Мойдунова да бул наамдын ээси. Кезегинде 25 жыл бою Ош облустук кан борборуна кан тапшырып, көп адамга өмүр тартуулагандардын бири. Ал үчүн социалдык коргоодон ай сайын болгону 1000 сомдон гана бөлүнүп турарын айтат. Ал эми пенсиясына төлөм кошулбайт. Почетный донор Кыргызстана деген наамды алдым. Бул үчүн бизге 1000 сомдон соцзащитадан ай сайын берилет. Андан сырткары башка дагы льготалары бар экен, бирок аларды ала албадык. Кан тапшыруунун мен айтып кетет элем, кан тапшыруунун эч кандай зыяны жок. Ушул донорлор өз каалоолору менен келип, ушу оорулуу адамдарга жардам берели деп келип аткандан кийин мен ошо депутаттын оюна кошулат элем. Эгерде өкмөтүбүздө ошол каражат болсо, кошулганы оңго деп эсептейм. Өлкөдө Кыргыз Республикасынын ардактуу донору төш белгиси менен 1554 жаран сыйланган. Анын 810 пенсионер. Бирок алардын пенсиясына 27 жылдан бери болгону 100 сом өлчөмүндө гана төлөм кошулган. Мындан улам кан берип, бирөөнүн ажалына арачы болгондор бааланбай келет. Бул багытта мыйзам долбоору иштелип чыгып, болгону 1000 сомго көтөрүү демилгеси айтылды. Бул үчүн республикалык казнадан 9 миллион 720 миң сом талап кылынат. Эсептик көрсөткүчтүн 100%-нын өлчөмү 100 сомго барабар. Ошондуктан Кыргыз Республикасынын ардактуу донору же СССРдин ардактуу донору төш белгиси менен сыйланган пенсионерлерге болгону 100 сом кошумча төлөм берилип жатканы өкүндүрөт. Аларды биз убакыты келгенде чакырып турабыз. Ар бир чакырган сайын алар расходу менен келет да. Ошону дагы кээ биркилер кыла албаган учурлар бар. Ошол донорлордун мына биздин элибиздин ден соолугуна сиңирген мээнети, эмгеги, адамгерчилиги жогору баланса деп ойлойм да. Сутка бою кан берилет. Сутка бою. Анын кандын сактоо мөөнөтү 30 күндөн 42 күнгө чейин болот. Аны көп алып алган менен ошо суроо өтүп кетсе ал утилизацияга кетет да. Анан бизге эртең канча кан керек болуп калат, бүрсүүнү канча керек болуп калат. Ошонун точный расчетун албастан биз запас кармайбыз анычы. Кан тапшыруучу донорлор кан ооруларына кылдат текшерилет. 100 адам кан тапшырса, алардын 30% жараксыз болуп чыгат. Ооруканаларда канга болгон муктаждык күч, айрыкча сейрек кездешүүчү тобуна. Плазманын 2 дозасы үчүн донорго болгону 500 сом гана төлөнөт. Деген менен бул суммага өз эрки менен келгендер жок эсе. Түшүндүрүү иштери сурануу менен тапшыртабыз. Бул сумманы өтө аз деп эсептешет. Бирок чындыгында өтө аз. Азыркы күндө канчалык донорлор кан тапшырган сайын алар көп калориялык күчтүү оокаттарды жеп, канын толуктап организмге карап керек да. Кайра кан тапшыра бергенде ушундай көбүрөөк акча алып жол киресине төлөнүш керек, нормально обед кылып кетиш керек. Ошолорго бул белгиленген суммалар 97-жылдан бери ушундай. Бирок 97-жылкы менен азыркы сумманы салыштырып болбойт да. Өлкөдө кан даярдаган 7 кан борбору жана кошумча дарылоо мекемелеринин ичиндеги 39 кан бөлүмү иштейт. Кыргызстанда 3000ден ашуун донорлор бар. Алмагүл Эрке, Багызы, Адилбек Абдакимов, Ош ТВ.